Кыйшык үй. Авторы Агата Кристи. 1-бөлүм. София Леонидис менен биринчи жолу Египеттеги согуш бүтөр жылы тааныштым. Ал биздин Тышкы иштер министрлигинин ошол өлкөдөгү бөлүмүнүн жооптуу кызматчысы болчу. Сымбаттуу, акылдуу, тамашаны түшүнө билгендигинен улам мага жагып калды. Таанышып алдык. Аңгеме куруп, чогуу тамактанып жүрдүк. Кээде бийге түшчүбүз. Европадагы согуш аяктап, мен чыгышка баруу жөнүндөгү буйрукту алгандан кийин гана Софияны сүйүп калганымды, ансыз өмүр сүрө албастыгымды түшүндүм. Арадан 2 жылдан ашуун убакыт өткөндөн кийин Англияга кайра келдим. Башыман дала эле окуялар өттү. София экөөбүз такай кат жазышып турдук. Эски курдаштардай гана келди кетти нерселер жөнүндө пикир алышып, махабат жөнүндө оозанбаганыбыз менен өзүбүздүн бири-бирибизге болгон жакындыгыбыз барган сайын артып баратканын сездим. Аэропорттон эле Софияга телеграмма жөнөттүм. Азыр эле учуп келдим. Кечки 9-да Мариодон чогуу тамактаналы. Чарльз. Арадан 2 саат өтүп, Таймстын туулгандар, никелешкендер жана кайтыш болгондор деген жеринен Леонидис деген фамилияны көзүм чалып калды. 19-сентябрда 3 мунарадан азалуу бренди Леонидистин 88-ге чыккан өмүрлүк жары Андрес Леонидис о дүйнө салды. Кулактандыруунун соңунда дагы бир билдирүү жүрөт. Леонидис өз үйүндө мезгилсиз каза болду. Анын үй бүлөсүнүн кайгысын тең бөлүшкүсү келгендер гүлдөрүн Сун-Лидиндеги Ыйык Элдред чиркөөсүнө жиберишсин. 2 кабар удаа жарыяланганына таң калдым. Кыязы редакциядагылардын бири көбүрөөк аракеттенип койгон окшобойбу? Бирок Софияны эле ойлоп туруп алдым. Дароо ага 2 телеграмма жибердим. Чоң атаңдын кайтыш болгонун азыр эле окудум. Кайгыңды тең бөлүшөм. Качан жолугабыз? Кабарлап кой. Чарльз. Атамдыкына келип, кечки саат 6-да Софиядан мындай мазмундагы телеграмма алдым. Саат 9-да Мариодо болом. София. Жакын көргөн кишиңди көпкө көрбөй калсаң, катуу кыза болот экенсиң. София кирип келгенде көргөн көзүмө ишене албай турдум. Коктейль иштик да үстөлгө турдук. Чоң атасына көңүл айтсам, София күтүлбөгөн окуя болду деп тим болду. Өткөн кеткенден кеп салып отурдук. Официант бизге кофе алып келип, ызаат көрсөтүп, басып кеткенден кийин өзүбүздү жеңилсизе түштүк да жылмая тиктештик. Жаркыным, качан баш кошобуз? Деп күлүмсүрөдүм. София мостое түштү. Билбейм, деди ал. Качандыр бир кезде сага турмушка чыгарыма көзүм дагы жетпейт. Эмне үчүн, София? Же мени жактырбайсыңбы? Андай деле эмес. Ага чоң атамдын өлүмү себеп, деди ал күбүрөнүп. Чоң атаңдын өлүмү бизге кандай тиешеси бар? Чоң атаң сага мурас калтырган эмес го. Кеп пулда эмес да, жаным. Кеп пулда эмес? Деп жылмаймыш болду София. Менимче, ал өз ажалынан өлгөн жок. Аны өлтүрүп коюшту окшойт. Мен ага таңдана карадым. Анын бизге кандай тиешеси бар? Анын тиешеси бар. Сен дипломатсың. Дипломаттардын аялдарына катуу талап коюларын билесиң. Мени шашпай угуп турчу. Сенин айтканыңда калет бар. Ага макулмун. Бирок бу жолу менин ар намысым жөнүндө кеп болуп жатат. Мен деген теке бир адам экенимди билесиң. Биздин никебиз экөөбүздү тең бактылуу кылышы керек. Сүйүү үчүн курмандыкка баруунун кереги жок. Алды артын карап байкап иш кылбасак болбойт. Анда мен эмне кылдым? Ал мага табышмактуу жооп кайтарды. Атаңдын айтканы менен бол. Менин атам Скотланд Ярдта комиссардын орун басары болуп иштээрин Софияга Каирде жүргөндө айткан болчумун. Дагы эле ошол ишинде. Софиянын сөзүнө көңүлүм чөгө түштү. Бул иш ошончолук эле татаалдашып кеттиби? Менимче ошондой эле болуп калды. Кире бериште кебетеси келишкен, ойлонумуш болуп отурган кишини көрдүңбү? Ооба. Ал жанараак эле мен поездге түшкөндө Сун-Лидинде жүргөн. Анда ал сени аңдып келген болобу? Ооба. Менимче ал экөөбүздү тең аңдып отурган болушу керек. Баарыңар тең үйдөн чыкпай отурганыңар оң деп бизге ишарат кылышкан. Бирок мен сени аябай сагындым. Мен терезеден чыгып, түтүккө жылмышып жерге түштүм, жаным.
Атамды көрө элек болчумун. Мен келгенде ал үйдө жок экен. Жуунуп, чайынып, сакал мурутумду алып, Софияга жолукканы кеткем. Кайра келсем, главер тосуп чыгып, атам үйдө деди. Үйгө кирсем, ал кабагын чытып, толгон токой кагазды кармалап отуруптур. Чарльз, көптөн бери көрүшпөдүк. Кандайсың? Кагылайным. 5 жыл бою көрүшпөгөн ата баланын бизге окшоп жолукканы балким француздарга өөн учураар. Чындыгында бири-бирибизди аябай сагынып калганыбыз айдан ачык эле. Атам экөөбүз бири-бирибизди айттырбай түшүнчүбүз. Сага арнаган виски бар. Качан ичели? Сен келгенде иште болчумун. Кечирип кой. Иш чаштан көп. Алас келгенсип дагы бир окуя болду. Арестит Леонидиспи? Деп суроо каттым. Тамеки чегип жатып. Атам кашын жыйрып, таңдана карады. Аны кайдан билесиң, Чарльз? Деди ал сумсайынкы. Ошол окуя болгон жерден кабарым бар. Андай болсо, кең кесири кеп салып бер, Чарльз. Менин айтканым сага жакпай калышы мүмкүн, деп эскерттим да кебимди уладым. Каирде жүргөндө София Леонидис менен таанышып, ашык болуп калдым. Ага үйлөнүүнү чечтим. Азыр эле ага жолугуп келдим. Ресторанда болдук. Ресторанда? Лондондобу? Ал кыз үйүнөн кантип чыгып кетиптир? Терезеден чыгып, түтүк менен жерге түшүптүр. Атам бир саамга күлүмсүрөй түштү. Андай болсо азамат кыз экен. Каарман полицияда андан ким калбаптыр? Дедим анын сөзүн бөлүп. Тулку бою коп келишкен мурунку аскер кызматчысы аны Мариого чейин аңдып барыптыр. Ал сага мен жөнүндө дагы жазып бериши ыктымал. Бою 180 сантиметр. Чачы коңур, көзү кара, көгүш костюму бар, жана башка деген. Чынын айтайынбы? Чынын айтасыңбы? Деди атам ишенбегендей. Чын айтам. Иштериң деп кетти ата. Унчукпай калдык. Биздин үйлөнүшүбүзгө каршы эмессиңби? Деп суроолу карадым. Бир жума мурун каршы болмок эмесмин. Колунда бар адамдар септүү кыз. Сен да майда чүйдөгө баш оорутпайсың. Бу жолку кырда ал. Айта бер ата. Баары жайында болот. Эгердең эмне? Эгер Леонидисти биз шек санаган киши өлтүргөн болсо. Бул сөздү бүгүн экинчи жолу угушум. Дагы эмне болор экен деп кызыгып калдым. Алардын үй бүлөсү жөнүндө эмне билесиң? Деп атам капысынан сурап калды. Абышканын балдары, неберлери жана келиндери бар экенин билем. Бирок кимге ким кандай тууган экенин билбейм. Бир саамга унчукпай калып кошумчаладым. Менден сурамжылабай өзүң эле айтып берсең кантет ата? Эшик ачылып, главер ага инспектор Тевернер келгенин айтты. Кирсин, деди атам. Ал тергөө ишине жетекчилик кылат. Азыр үй бүлөнүн мүчөлөрүн текшерип жүрөт. Алар жөнүндө менден жакшы билет. Тевернерди көптөн бери билчүмүн. Ал мени менен кубана учурашып, аман эсен келишим менен куттуктады. Мен Чарльзга болгон ишти болгондой кылып айтып берип жатам. Эгерде жаңылышты кетирсем, оңдоп тургун. Тевернер. Леонидис Англияга 1884-жылы келип, Сохо тарапта чакан бир ресторан ачкан. Анысы кирешелүү болуп, экинчи ресторан ачат. Көп өтпөй 7-8 ресторандуу болот. Баарынан пайда таап жүрүп отуруп, Лондондогу мыкты делген ресторандын кожоюну болуп калат. Ага дагы ыраазы болбой, калктык турмуш тиричилик жактан тейлөөгө өтөт. Толгон токой башка ишканаларга дагы акчасын сарп кылган, деп Тевернер кепке кошулду. Мисалы, эски ускул кийим-кечекти жана арзан асыл буюм тайымдарды сатууну дагы колго алат. Бирок дайым эле так жүргөн деп айтууга болбойт. Сиз аны алдамчы демексизби? Деп суроо салдым. Жок, деп баш чайкады Тевернер. Амал айлалуу болгону рас, бирок алдамчы болгон эмес. Законду бузбаса да, дайыма аны өз пайдасына жумшоого аракеттенген. Ал анча эле ажарлуу киши болбосо керек, деп сөз кыстардым. Геванын ажарлуу болгонунда. Ал инсан болгонун эч ким тана албайт. Кебете кеч бирден Кудай айтпайт. Ыраңы суук, кодойгон киши болсо да, аялдар ага желимде эле жабышып калчу. Анын үйлөнгөнү дагы өзүнчө бир окуя, деп кошумчалады атам. Ал элеттик Эсквайрдын кызына үйлөнөт. Акчасына кызыкканго, деп сурап калдым. Жок, деп атам баш чайкады. Бири-бирин сүйүп калышыптыр. Ал кыздын курбусу күйөөгө чыгып жатканда Леонидис кол кабыш кылган эмиш.
Кыз аны жакшы көрүп калат да, ата-энесинин каршы болгонуна карабай, ага турмушка чыгат. Никеси бактылуу болуп турбу? Аябай бактылуу болуптур. Кептин маңызы ошондо. Ал Сонни Динге кызыктай бир үй салып, ошол үйдөн 8 балалуу болушат. Аялы өпкөсүнө суук тийип, 1905-жылы өлгөнгө чейин чогуу турушат. 8 баласы тең колундабы? Бири кичинесинде эле чарчап калыптыр. 2 уулу согушта курман болот. Бир кызы турмушка чыгып, Австралияда жүрүп өлөт. Дагы бир кызы автомобиль кырсыгынан курман болот. 3-чү кызы 1-2 жыл мурун көз жумуптур. 2 уулу бар. Уулу баласы Роджер үйлөнгөн, бирок балдары жок. Филипп дегени белгилүү актрисага үйлөнүп, София, Юстан жана Джозефина деген 3 балалуу болот. Баары тең жанагы 3 мунарада жашайбы? Ооба. Роджер Леонидистин үйү согуш башталганда эле бомбадан талкаланган. Филипп үй бүлөсү менен 1937-жылдан тартып ошол жерде жашайт. Леонидистин биринчи аялынын эжеси мистер Хевленд аттуу кары аял дагы чогуу турат. Ал Аристид Леонидисти жининдей көрчү. Бирок сиңдиси өлгөндөн кийин күйөө баласынын чакыруусун кабыл алып, анын балдарын багып калат. Жакшы эле кишилер экен, дедим кепти бөлүп. Сиздин оюңузча аны ким өлтүрүшү мүмкүн? Ал жөнүндө айтыш али эртерээк, деди Тевернер башын чайкап. Мен атама суроолуу карадым. Киши өлтүрүлгөн учурда 5тен белгилүү болуп көрүнгөн нерселер көбүнөсү далилденбей калат, деди атам кепти узактан баштап. 10 жыл мурун Леонидис сабышка 2 жолу үйлөнгөн. 77-ге келгендеби? Ооба, 24-түк аялга үйлөнөт. Ой жүгүртүп көрүңүзчү сэр, деди Тевернер. Азыр анын аялы 34-тө, толуп турган чагы. Жыргап куунап жашаганга көнүп калган. Андан тышкары неберелерине тарбия берген жаш жигит дагы кошо жүрөт. Жүрөгү оорукчал болгондуктанбы, же башка бир себеби согушка катышкан эмес. Алар өтө унак экен. Леонидисти эмне менен уулантышыптыр? Деп суроо бердим. Мышыяк мененби? Жок, азырынча аныгын биле элекпиз. Бирок дарыгер эзерим менен ууланыптыр дейт. Андай уудары чанда кезигет, чынбы? Андай болсо, аны ким каерден сатып алганын тактап билсе болот да. Бирок бу жолу антүүгө болбой калды. Аны көзүн дарылаш үчүн өзү сатып алыптыр. Леонидис диабет менен ооруган, деп түшүндүрдү атам. Ага такай инсулин сайып турушчу. Инсулин резина тыгылган кичинекей бөтөлкөлөрдө сакталчу экен. Укол салчу ийнени ошол тыгын аркылуу бөтөлкөдөн өткөрүп, керектүү дарыны сордуруп алып жүрүшүптүр. Калганын айттырбай түшүндүм. Бөтөлкөдөгү инсулин эме эле эзерим болуп чыгыптырбы? Ооба. Ага уколду ким сайыптыр? Дедим кызуу мартып. Өзүнүн аялы. Үй бүлөнүн мүчөлөрүнүн Леонидистин аялы менен мамилеси кандай экен? Жаман. Менимче аны менен сүйлөшпөйт окшойт. Ал абал түшүнүктүү болгонсуду. Ошентсе да инспектор Тевернердин көңүлү чөгүңкү. Дагы кайсы маселеге баш ортуп жатасыз? Деп ага суроо салдым. Эмне үчүн? Эгер Леонидисти өлтүргөн ошол аял болсо, эмне үчүн укол сайгандан кийин эзерим бар бөтөлкөнү инсулин коюлган бөтөлкө менен алмаштырып койгон эмес? Кудай акы, мистер Чарльз, ошого акылым жетпейт. Туура айтасыз. Үйдө инсулин бар бекен? Толуп жатат. Бош бөтөлкөлөр да, дары толуу бөтөлкөлөр дагы жайнап турат. Эгерде аял ошенткенде, дарыгерлер эч нерсени байкабай да калмак. Эзерим менен ууландыруунун сырткы белгиси анча байкалбайт. Дарыгер биринчи кезекте инсулинди текшерет, көйрөк берилип калбасын деп. Инсулин эмес экенин дароо айтат. Демек, дедим ойлоно калып. Миссис Леонидис жеткен макоо, же айласы акылдуу. Сиздин оюңузча, ошондой кылсам, изимди жашырып кетем деп, куулук кылышы дагы ажап эмес. Дагы кимден шектенесиңер? Ошол үйдө жашагандардын баарынан күмөн санашат, деди атам камырабай. Эмне себептен ууландырды деп ойлойсуң? Кагылайын, Чарльз, деди атам үшкүрүнүп. Аристид Леонидис аябай бай болгон. Ырас, ал көзүнүн тирүүсүндө эле бала чакасын баардык нерсе менен камсыз кылган. Бирок кимдир бирөөгө акча керек болуп калышы дагы ыктымал.
Анда эмне жесиринин колунан өлгөнү? Ал үйдөгү жаш жигиттин акчасы бар бекен? Жок. Ал итке минген кедей. Ойма алдан эмелер келди. Софиянын айткандарын эстеп, балдардын төмөнкү тойгырын эстедим. Көпүрөдө жашаган кыйшык киши. Жолдо жүрөт бир күнү чыгып иши. Кыйшык жолдо баратса, 50 тыйын табылып, жүгүрүптүр базарга, этек жеңин кагынап. Кыйшык 50 тыйынга мышык сатып алыптыр. Кыйшык мышык эсине кыйшык чычкан тааптыр. Кыйраңдаган 3 шорду узак өмүр сүрүптүр. Кыйшык үйү куласа, үчөө бирдей күлүптүр. Эртеси Тавернер экөөбүз 3 мунарага жөнөдүк. Согуш адеп башталганда мен Скотланд Ярдтын атайын бөлүмүндө иштеп калгам. Ошондон улам расмий адам катары тергөө ишине катышууга укугум бар болчу. Бул кылмышты ачыш үчүн, деди атам. Адегенде ал үйдө жашагандар жөнүндө толук маалымат жыйнашыбыз керек. Андай маалыматты сен гана билип бере аласың. Атамдын сунушун жактырбаган кыязда сигаранын калдыгын алды ачык мешке ыргыттым да атама карадым. Сен мени полициянын шпиону болуп бер дегениң барбы? Мен сүйгөн кызым София жөнүндө ошо кайың чогултушум керек экен да. Атам ачууланды. Кудай акы, болбогон кептен баштаба, деди ал кыжыры келип. София өзүнүн чоң атасын өлтүргөнүнө ишенбессиң дейм. Ушундайбы? Албетте. Келжири койжоору. Эң сонун. Биз дагы андай деп ойлобойбуз. София бир нече жыл ал үйдө болгон жок. Чоң атасын жакшы көрчү. Дүйнөсү дагы ита бар. Сен ага үйлөнөрүңдү билсе, себине көп акча берерине кепилмин. Биз Софиядан шек санабайбыз. Бирок эсиңде болсун. Бул иш аягына чыкмайын, ал кызга сага турмушка чыга албайт. Түшүндүңбү? Айла жок. Эртеси ага инспектор Тавернер жана сержант Лэмп үчөөбүз Сунлидинге жөнөдүк. Гольф ойноочу майдандан өтүп, гүлбакчаны элестеткен узун аллеяга түшүп, үйдүн айланасына шагыл төгүлгөн аянтчага бардык. Көргөн көзүңө ишенбейсиң. Эмне үчүн ал үйдү 3 мунара деп аташат? 11 мунара десе деле болмок экен. Эң таң калтырганы, ал үй кыйшык салынгандай. Чатыры да ири муйру. Устундары бышкан кыш менен дагы деги бир айкалышып койсочу. Бир эле түндө тургузган нагыз кыйшык үй. Сонун үй бекен, деди инспектор Тавернер мыскылдуу. Аңгыча София чыгып келип мени көрдү да каккан казыктай болуп туруп калды. Сенсиңби? Деди таң калганын жашыра албай. София, сенде сөзүм бар, дедим мен. Каерден сүйлөшсөк? Сүйлөшпөй коебу деп бушайман боло түштүм эле. Ал бурулуп баратып, бери жүр, деди. София мени кароосуз калган бактын четиндеги жыгач орундукка ээрчитип барды. Эмне келдиң? Деди ал ачуулуу. Мен ага болгонун болгондой айтып бердим. Ал мени кунт коюп укту. Мен айтып бүткөндө гана оорулуу тунду. Мен чындыкты билишим керек. Экөөбүздүн келечегибиз үчүнбү? Бирок жаным. Жок. Экөөбүз үчүн эмес. Мен чындыкты өзүмдүн бейкуттугум үчүн билишим керек. Кеп мындай, Чарльз. Мен аны кечээ сага айткан эмесмин. Мен аябай коркком. Коркком дейсиңби? Ооба, аябай коркком. Полиция сенин атаң, сен жана калган каткандар болуп, бул иш Бренданын эле колунан келди деп ойлойсуңар. Болсо болор. Рас, андай болушу дагы ыктымал. Мен бул иш кыязы Бренданын эле колунан келди деп айтаарын айтып алып, ошондой болсо гана деп калам. Чынында мен андай ойдон алысмын. Бренда андай ишке эгерим бара албайт. Менимче ал гаремде жашагандан да кайра качпаса керек. Отуруп алып даамдуу тамак ичкенде кызыл-тазыл кийимдерди жакшы көрөт. Маани маңызы жок романдарды окуйт да киного барат. Чоң атам 87-ге чыкса да аны пир тутчу. Чоң атам алдуу күчтүү адам болчу. Аны көрүп Бренда да өзүн элден жогору сезчү.
Мен сөз төркүнүн Софиянын айткандарына бурдум. Эмне үчүн корком дедиң? София селттей түштү. Коркконум ырас, деди ал ооз учунан. Аны сен да билип койгонуң оң, Чарльз. Биз деген кызыктай үй бүлөбүз. Ар кимибиз ырайымсызбыз. Бирок ар кимдин ырайымсыздыгы ар башка. Мен дал ошого сабыркайм. Ал менин таңдана карап калганымды сезди белем. Кели улам ментти. Мен сага түшүнүктүүрөөк кылып айтып берейин, деди шашыла сүйлөп. Чоң атам деле мисалга келтирейин. Бир жолу Смирнадагы жаш чагын эскерип келип, 2 кишини бычактап салганын кокусунан айтып ийди. Кимдир бирөөлөр кер мурайтышып, бири экинчисин ызаландырып койгонбу дейм. Ким билсин? Бирок ал окуя жөнүндө кайдыгер гана айта салды. Ал окуяны унутуп коюптур. Бирок Англияда анын сөзү башкача угулат экен. Мен баш ийкедим. Чоң апам эсимде жок, деп улантты София. Бирок ал жөнүндө көп уккам. Менимче, ал башкалардан айырмаланбаса да, бергенчиликти жанындай көргөн генерал ата-бабаларынан текеберчиликти жана өзүн билемдикти мурас кылып алса керек. Өтө эле аша чаап жаткан жоксуңбу? Болсо болор. Бирок мен андай адамдардан чочулабайм. Мен кыйынмын деген кишилер зилинде ырайымсыз келишет. Менин апама келеле. Ал адамдарга жана окуяларга өз кызыкчылыгынан гана караган жеткен өзүмчүл неме. Роджер байкемдин аялы Клеменси илимпоз, олуттуу илимий иштер менен алек. Бирок өтө эле камарабаган жана кайдыгер аял. Ошондуктан ал дагы аяоо дегенди билбейт. Роджер байкем андай эмес. Ал боорукер, махабатка куштарлыгы жагынан алдына киши салдырбайт. Бирок мүнөзү чатак, өзүн өзү түк кармай албайт. Кээде эмне кылып коюп жатканын да билбей калат. Менин атама келе турган болсок, ал бир топко дейре унчукпай калды. Менин атам тетирисинче өзүн өзү көзөмөлдөйт да турат. Анын оюнда эмне бар экенин өлүмпаз билип болбойт. Анткени ал өз сезимин жашыра билет. А балким ал апамдын кызуу кандуулугунан улам ошентер. Бирок кээде чочулайм. Жаным, дедим мен көңүлүн жооткотуп. Анча эле капалана бербе. Чын-чынына келгенде, ким эле болбосун киши өлтүрүүгө жөндөмү жетет. Унчукпай калдым. Аның чын. Мен да өлтүрө алам. Сен анте албайсың. Жок, Чарльз. Киши өлтүрүүгө жарай алам деген ойдомун. Бир саамга унчукпай калып, кошумчалады. Бирок майда барат нерсе үчүн өлтүрө албайм. Эски фетр калпак, салбыраган юбка жана жүндөн токулган чоң кофта кийген узун бойлуу аял бизди карай басып келатты. Аял тык токтоп, жолдун өз бүүзүндөгү гүлдөрдү жыттап алды да бизди көздөй басты. Мен өйдө болдум. Эдит эже, бул киши Чарльз Хейвард. Эдит де Хейвиленд 70ке барып калган экен. Кыруу баскан чаштары таралбаптыр. Бети башы шамалдан тоорулган. Кишини тешетиктейт. Саламатсызбы? Деп учурашты да кебин алады. Сиз жөнүндө уккам. Чыгыштан келсеңиз керек. Атаңыз кандай жүрөт? Таң калсам да алында жүрөт деп жооп бердим. Мен аны бала чагынан эле билем, деди мистер Хайленд. Анын апасы экөөбүз жакшы тааныш болчубуз. Сиз ага окшош экенсиз. Бизге жардам бергени келдиңизби? Же териштиргениби? Ал эңкейе калып, ото чөптүн бирин күч менен жулуп алды. Чырмоокту жинимдей көрөм. Ото чөптөрдүн эң жаманы. Гүлдөргө ороолуп алып, муунтуп киришет. Муну оорду түбү менен жулуп салыш да кыйын. Ошентти да ото чөптү такасы менен тебелеп салды. Биздин үйгө кырсык келди. Чарльз Хейвард, деди ал үй жакты карап. Ал жөнүндө полициянын ою кандай? Баса,
Мен мындай суроо берүүгө акым жок да. Аристидти кимдир бирөө ууландырып салганына ишениш кыйын. Анын өлүп калганына да ишене албайм. Анын өлүмүнө ишенгим келбейт. Ал жок, үйэнсиреп калды. Үндөбөй угуп турам. Ооба, таң каларлык окуя арийне. Балдар чоңоюп, үй-жай күткөндөн кийин кетип калсам деле болмок. Бирок мени багбанчылык менен алып урушуп калдым. Анын үстүнө Филипп жөнүндө дагы камкордук көрүш керек болчу. Актрисага үйлөнгөн кишинин иши оңунан чыкты деп ойлош болбойт. Актрисалар эмне үчүн балалуу болгонуна акылым жетпейт. Балалуу болоор менен алар аны таштап салып, Эдинбургка же андан дагы ыраак бир жерге оюн койгону жөнөп беришет. Филипп китептерин көтөрүп мында келгени рас болду. Филипп Леонидис эмне кылып жүрөт? Китеп жазып жүрөт. Бирок ал жазган китептеринин акысына деле кызыкпайт. Аристид ага мүшөк акча калтырды. Ал ошонун процентин алып эле ойдогудай жашайт. Аристид көзүнүн тирүүсүндө эле алардын баарын бай кылып салган. Мен өлгөндөн кийин кыйналып калышпасын деп. Роджер калкты тейлеген Associated'ти башкарат. София болсо көп өлчөмдө субсидия, жардамга акча алат. Демек анын өлүмүнөн эч ким пайда таппайт экен да. Ал мага табышмактуу карады. Эмне үчүн? Алар бири калбай акча алышат. Бирок алар Аристид тирүү кезинде эле каалаган акчаны сурап алышмак. Мистер Хевиленд, сиздин оюңузча аны ким уландырышы мүмкүн? Билбейм, деди ал кыртышы сүйбөй. Полиция шорун каткан Бренданы күнөөлөөсө эле болду. Ал ууландырышы мүмкүн эмеспи? Жок. Менимче ал ууландыра алмак эмес. 24-төгү жаш аял 80-ге барып калган абышкага акчага тунайын деп турмушка чыгып, дүнүйөлүү жесир болууну эңсеген киши дагы ошончу эле. Бирок Аристиддин ден соолугу бекем болчу. Кала берсе, диабети дагы кыйначу эмес. Кеминде 100гө чыкмак. Аял эле күтө берип жадабаса, анда эле деп барып унчукпай калдым. Анда эле баары жайында, деп коштоп кетти мистер Хевиленд. Баардык гезиттер, арийне, чуу көтөрө турган кептечи. Барып келип Бренда бизге эгиздин түгөй эмес да. Ойду тоону бир айтып, шыпылдата жооп бергенден улам Аристид Леонидисти мистер Хевиленд өзү ууландырбады экен деген ойдагы башыма кылт куна калды. Андай дагы болушу ыктымал. Үлбүрөгөн чырмоокту жек көрө төйлеп тепсегенин азыр эле көрбөдүмбү? Көчүү жактагы эшик ачык. Кең кесирек холго кирдик. Нарыраакта, жогор жакта алып барчу тепкич туруптур. Ал жерде менин күйөө балам жашачу, деп түшүндүрдү мистер Хевиленд. Биринчи кабатта Филипп менен Магда турушат. Сиз Филипп менен таанышмаксыз го? Андай болсо китепканага баралы. Биз кирер замат элүүлөр курактагы өңдүү түстүү, узун бойлуу Филипп Леонидис ордунан турду. Аристид Леонидисти мукучу кылып кулагыма куя беришкендиктен анын баласы сымбаттуу болот деп ойлогон да эмесмин. Кырдач мурун, нур жүздүү, бубак баса баштаган чачтары аркасына таралган, маңдайы жазы адам экен. Мен жөнүндө кабары бар жок экенин биле албадым. Мени менен учурашкан колу муздак экен. Мага кайдыгер карап жооп күттү. Жанагы жолун каткан полицейскийлер кайда жүрөт? Деп суроо катты мистер Хевиленд. Келип кетиштиби? Менимче бир аздан кийин мени менен сүйлөшкөнү келет окшойт. Ал стол үстүндө жаткан визиттик карточкага көз чаптырды. Аңгыча кимдир бирөөнүн кобур соору угулуп калды. Кыязы миссис Леонидис окшойт. Каалга ачылып, бир аял шашып-ушуп кирип келди. Эмнегедир мага бир аял эмес, 3 аял кирип келгендей көрүнүп кетти. Ал бир колу менен шабдаалы түстүү жибек көйнөгүнүн этегин кармап алыптыр.
Экинчи колунда узун мөшөктөгү сигарета, чачы аркасына байланган, көзү жалжылдайт. Үнү кардыгып чыккан менен ар бир сөздү так айтат. Мен буга чыдай албайм. Сүйүктүм, чыдай албайм. Гезиттер эмне деп жазаарын элестетеле көрчү. Азырынча эч нерсе жазыла элек. Бирок сөзсүз жазылат. Ошондо сый жерде кандай кийинип чыгарыбызды билбей башыбыз маң болот дейм. Кызыл көгүш түстөгү кийим кечебизди кийсек болор дейм. Бирок эч качан кара кийбешибиз керек. Эмне унчукпайсың, Филипп? Бирдеме десең боло? Биз бул оңбогон үйдөн чыгып кетерибизди эмгиче биле элексиңби? Кайнатамдын өлгөнү жаман болбодубу? Ал тирүү болгондо бул үйдөн эгерим кетмек эмеспиз. Үстүңкү кабатта жашаган өгөй энебиз бизди кайраштырууга жанталашса да, кайнатам биз жөнүндө үзүрүп түшчү. Эгерде ал аял менен жалгыз жашап калса, биз баарынан кагылмакпыз. Өгөй энебиз шүмшүк немекен. 90го барып калган атабыздын башын айландырып салмак. Менимче, Филипп, мен азыр Эдит Томпсондун ролун куп гана аткармакмын. Ошол ролду аткарсам дегенде эки көзүм төрт. Менин коңкогой мурдумду көргөндөр комедиялык ролдорду гана аткара алат деп жүрүшөт. Билсең, Эдит Томпсонду күлкүлүү кылып аткарса болот. Анын күлкүлүү роль экенин автор өзү да билбейт окшойт. Комедия чоочулоону пайдагылары бештен белгилүү да. Мен Томпсонду келесо чалыш, анткор кылып жерине жеткизе ойномокмун. Жарайт анда. Ал колун булгалап коюп чыгып баратканда мүшөктөгү сигаретасын Филипп отурган жалтылдаган үстөлгө түштү. Филипп аны ыпыр-сыпыр салынган корзинкага салып койду. Жарайт анда, деди Магда Леонидис көйрөнүп. Кумсара калып кебин улады. Бизи дагы кырсык тооруп, бышактап, азыр эле ыйлап үйгө камынып калган баладай болуп, бир саамга жайлана калды. Апа, деди Софья кирип келип. Мен сага шоколад даярдап койдум. Чыны мейманканада. Рас болбодубу? Аябай ачык болуп турдум эле, деп коюп чыгып кетти. Аңгыча ага инспектор Тевернер жайма-жай үйгө кирип келди эле, баятан берки чоочулоо өзүнүн өзү жоголуп кеткендей болду. Анын кебете кешпире биртке чыдай тургула. Андан соң бул үйгө экинчи баш бакпайбыз. Ишенип койгула. 1 мүнөттагы убактыңарды текке кетирбейбиз дегенсейт. Ал өз оюн бекемдеш үчүн ал эпкеп сөзсүз Филипптин жанына барып отурду. Мен буруш жактан орун алдым. Кулагым сизде, ага инспектор, деди Филипп. Ишиңиз чаштан көп экенин билем. Ошондуктан убактыңызды бөөдө алгым келбейт. Биздин шек санообуз чын чыкканын сизге сыр кылып айтып коеюн. Сиздин атаңыз физостигмент менен аны эзирен деп да коюшат, ууланыптыр. Филипп чочулаганын билгизбей башын жерге салды. Мистер Леонидис, атаңыз өлгөн күнү кайда болгонуңузду ийне жебине дейре айтып берерсиз дейм. Албетте, ага инспектор. Ара чолодо ашканага эле барганым болбосо, ушул бөлмөдөн карыш чылган жокмун. Атаңызды көрдүңүз беле? Көргөнсүгөндөй эле. Күндөгүдөй эле эртең менен нан үчтө кылып жатканда учурашкам. Экөөңөр белеңер? Жок. Ашканада өгөй энем да бар болчу. Атаңыз башка бөлмөдө жашачу беле? Ооба, атам өзүнчө жашачу. Атаңыз өлгөнүн качан уктуңуз? Экинчи кабаттын батыш жагында жашаган агам Роджер жүгүрүп келип, атамдын дем алышы кыйындап, тура албай калганын кабарлады. Филипп болгон ишти болгондой кылып, камарабай баяндап жатты. Үй бүлөнүн калган мүчөлөрү кайда эле? Аялым Лондондо болчу. Көп өтпөй ал дагы келип калды. Софья да жок болсо керек эле. Юстан менен Жозефина үйдө болчу. Мени туура түшүнүп, дагы бир суроомо жооп беришиңиз керек. Мистер Леонидис, атаңыздын өлүмү сиздин турмуш тиричилигиңизге зыянын тийгизбейби?
Биздин үй бүлө жөнүндө көбүрөөк билип алууга болгон аракетиңиз жакшы. Бир нече жыл илгери эле атам бизди дүнүйөлүү кылып койгон. Мистер Леонидис, атаңыздын мурас кагазы жөнүндө кабарыңыз барбы? Бар эмей. Атам мурасын 1946 жылы кайра жазган. Анысын бизден жаап жашуучу эмес. Ал баарыбызды чакырып алып, окуп берген. Өгөй энеме үйлөнгөндө бермек болгон толгон токой акчага кошумча салык төлөбөй турган 100 000 фунт мурас калтырган. Калганы 3кө бөлүнүп, анын бири бөлүгү мага, экинчиси агама, үчүнчү бөлүгү 3 небересине берилген. Кечиресиз. Сиз бүгүн акчага муктаж эмессизби? Мистер Леонидис, жан башынан алынчу салык гана бир аз кайнабаса, калган кирешебиз өзүмө да, аялыма да кенен жетет. Андан тышкары атам акчанын көзүнө карабай, кымбат баалуу белек бекчек берип турчу. Акчага муктаж боло калсак, сөзсүз жардамдашмак, ишенип коюңуз. Инспектор, атамдын өлүмүн каалоомо эч кандай негиз жок болчу, деди Филипп сумсайып. Миссис Леонидиске мамилеңиз жакшыбы? Жакшы. Бири-бириңерди ызаттайсыңарбы? Аз көрүшөбүз. Ага инспектор Тавернер кеп төркүнөн өзгөрттү. Мистер Лоренс Браун жөнүндө эмне айта аласыз? Эч нерсе айта албайм. Аны атам ишке алган. Бирок ал сиздин балдарыңызды окутат да. Мистер Леонидис. Ырас. Менин Юстан деген уулум полиомиелиттен жеңил түрү менен ооруйт. Ошондуктан мектепке берген жокпуз. Уулумду жана кызым Жозефинаны колу жолу бош, армияга кызмат өтөбөгөн, мугалим жалдап окут деп атам кеңеш берген болчу. Ошентип мистер Браун балдарымды окутуп калды. Ага тайэжем дагы жардамдашчу. Кечиресиз, Лоренс Браун менен өгөй энеңиз өтө эле ынак болуп кеткенин байкаган жок белеңиз? Жок, андайын байкаган эмесмин. А балким ушак айыңды кулагыңыз чалып калгандыр. Ушак кепке кулак салбайм, инспектор. Аныңызга ишенем, деди инспектор Тавернер. Демек, эч нерседен шейиңиз жок. Уккан да эмессиз, кеп дагы тараткан эмессиз. Так ошондой, ага инспектор. Эми Филипптин аялы Магда Уэст менен маектешели, деди Тавернер. Тавернерди ээрчитип мейманканага кирдим. Алгач кымгап диванда отурган аялды байкабай да калыптырмын. Сары чачын Эдуардтын доорундагыдай кылып түйүп алган, күгүш костюм, кызыл кофта кийген аял жанараак эле Филипптин кабинетине жулунуп кирген бабыр аял экенине ишениш кыйын эле. Инспектор Тавернерсизби? Деп суроо салды аял. Отуруңуз. Тамеки тартасызбы? Адамдын оюна келбеген иш болду. Сизге кандай жардам бере алам? Тартынбай эле айта бериңиз. Рахмат, миссис Леонидис. Ошо кайгылуу күнү кайда элеңиз? Лондондон үйгө келатсам керек эле. Курдаш аял экөөбүз Айвиден тамак иштик. Андан соң жаңы тигилген кийимдердин үлгүсүн көрдүк. Досторум менен Берклиге барып тамактандым. Андан чыгып үйгө жөнөдүм да жаман ишке күбө болдум. Кайнатам мээсине кан куюлуп, кайтыш болду, деди киркиреген үнү менен. Сиз аны жакшы көрчү белеңиз? Бир мен эмес, баарыбыз тең жакшы көрчүбүз. Ал баарыбыз жөнүндө кам көрчү. Миссис Леонидис менен тил табыша алчу белеңиз? Биз Бренда менен аз эле көрүшчүбүз. Эмне үчүн? Эмнегедир эле ошентип кеттик. Миссис Леонидистин никеси бактылуу беле? Менимче бактылуу болсо керек эле. Алар кермур айтышчу эмес беле? Билбейм, инспектор, деди ал жылмайып. Алар бизден бөлөк жашачу. Тавернер кептин тоготер жерин айтып туруп алды. Кечиресиз, мистер Браун менен миссис Бренда Леонидис ойнош эмес беле? Магда ордунан туруп мостой өн катты. Мен андай ишке күбө өтө албайм. Менимче мага мындай суроо берүүгө кымындай да акыңыз жок. Жамандыр жакшыдыр менин кайненем. Мен кол чаап жибере жаздадым. Ага инспектор да ордунан турду. Мен анын соңунан ээрчи бастым. Мен Филипптин агасы менен сүйлөшүшүм керек.
деди ал. Тепкиштин оң тарабындагы эшик кагылар менен бизди күтүп тургансып эшик шарт ачылды. Чачы уйпаланган, олбурлуу, өңү суук болсо дагы ажарлуу көрүнгөн киши тосуп алды. Бизди көрөр замат уялыңкы жер карады. Кечиресиздер. Өтүнөм. Мен бир жакка. Аны айтып кереги жок. Мейманканага киргиле. Клеменсини чакырайынбы? Сен бир жерде белең, жаным. Бул инспектор Тевернер. Анын сигаралары кайда? 1 мүнөтчө күтө тургула, деп коюп бөлмөдөн чыгып кетти. Бир саамга жымжырттык өкүм сүрө калды. Миссис Клеменси Леонидис терезенин жанында турду. Менимче элүүлөргө барып калган. Бубак баскан чаштары өңүнө куп жарашып калгандай. Ойго атып, кой көзү тешетиктейт. Эмнегедир бир нерсеге капалангандай түрү бар. София аны ырайымсыз аял деп бекеринен айтпаганын эми барып баамдадым. Бөлмө суук экен, чыйрыгып кеттим. Тевернер адатынча сурак алып кирди. Клеменси Леонидис кыска жана так жооп берип жатты. Атасы өлгөн күнү Роджер Леонидис Лондондогу Associated'тин штаб-квартирасында экен. Түштөн кийин келип, бир аз мезгил атасы менен болуптур. Өзү болсо күндүз Говер көчөсүндөгү Лемберт институтунда иштеп болуп, саат 6-ларда үйгө келиптир. Кайнатаңызды көрдүңүзбү? Жок. Өлөрүнө бир күн калганда гана көргөм. Түшкү тамактан кийин кофе ичкенбиз. Демек, ал өлгөн күнү кайнатаңызды көрбөптүрсүз да? Көргөн эмесмин. Роджер канжасын аныкында калтырып кетиптирмин дегенде баргым келген. Көрсө ал кире бериштеги үстүргө калтырыптыр. Ошондуктан кары кишинин тынчын алган эмесмин. Ал ооруп калганын качан уктуңуз? Саат 6:30 Бренда угузду. Андай суроолорго бышы кулак болуп калсам да, Тевернер ал аялдан көз албай, тигиле тиктегенин байкап турдум. Лондондогу иши тууралуу аялга бир топ суроо берди. Ядро бөлүнгөндөн кийинки радиациянын таасирин изилдеп жүрөм деп жооп кайтарды. Роджердин бөлмөсүнө киргенде жеңил дем алдым. Үйүбүз быкыр-шыкыр болуп, жыйналбай жатканына кечирим сурайм. Керексиз кагаздарды тытып жатам. Кылт эткенге кандайсыңар? Инспектор болбой калды. Мен дароо макул болдум. Кечирип коюңуздар, деди Роджер, мага стакан сунуп жатып. Тевернерге бурулуп, жанараак эмнегедир шашып калдым, деди. Тевернер күңк этти да адатынча суроолорун жаатырды. Атаңыз өлүм алдында жатканын качан уктуңуз? Бренда жүгүрүп келип, атам катуу ооруп калыптыр, титиреп жатат, деди. Анын алдында эле атам менен жарым саатча бирге болгом, көңүлү кушубак болчу. Жетип барсам, бети башы көгөрүп, дем ала албай калыптыр. Филиппке кабарладым. Ал дарыгер чакырды. Мен колумдан эч нерсе келбеди. Бирөө колду болгону башыма келген жок. Бирөө колду болуптур дедимби? О Кудай, ушундай да болот экен, Тевернер экөөбүз бир аздан соң сыртка чыктык. Тоо, деди Тевернер. Иниси түк окшошпойт экен. Эмнегедир кошумчалап койду. Менимче Роджер кишини ууландыра албайт. Бирок ага кепил болуш кыйын. Аялы жөнүндө кеп башка. Аял дегенди билбеген аял окшойт. Акыл эси дагы ордунда эмеспи деп ойлойм. Анын айткандарын макул көрдүм. Бирок ал турмуштагы ой мүдөөсү жана ага жетүүнүн жолдору туура эмес деп кайнатасын өлтүрүүгө барат деген ойдон оолакмын. Бирок ал абышканы жининдей көрүп калса, кеп башка. Бирок жек көрүп калган кишисин эле өлтүрө бериш керекпи? Жогорку кабаттын экинчи жагындагы эшикти үй кызматындагы аял ачты. Бизди чоң мейманканага киргизип коюп, өзү чыгып кетти. Биринчи кабаттагыдай эле бөлмө экен. Дубалдары кызыл-тазыл, терезелерине жибек барда тартылуу. Алды ачык мештин үстүндө чебер сүрөтчүнүн колунан жаралган портретке көзүм түштү. Бүркүт көздүү кичинекей абышканын портрет экен.
Алмадай болгон башында кара баш кийим, жалжылдаган көздөрү мени тише тиктеп тургансыйт. Дал өзү, деди инспектор Тавернер ооз учунан. Август жон тартыптыр. Инсан дегенде эле бар экен. Кандай дейсиң? Ооба дедим. Анын кебин улагым келип. Эдит Хевилендин ансыз үй эндей түштү деген кебин эми барып түшүндүм. Ал кыйшык үй тургузулгандан кыйшык киши экен. Эми минтип кыйшык үй да жок болду. Эшик ачылып, мейманканага Аристид Леонидистин кийинки аял кирди. Кыймылы шайдоот, кара кийинип, чачын желкесине түшүргөн жылдыздуу аял экен. Упа себинип, эрди башын кызартып алган. Көзүнүн жашы кургай эле экен. Бир жип бермет тагынып алыптыр. Эки колунда зымырыт жана лаал шакектер. Эмнегедир бирдемеден сабырсыздангандай. Бренда Леонидис Тавернердин маңдай жагына келип отурду. Бирдеме таап алдыңарбы? Деп суроо салды. Кыжыры кайнаган кишиче жибек көйнөгүн утур-утур кармалаганын байкап калдым. Сиз мистер Леонидиске акыркы жолу инсулин эмес, эзерин коюп укол сайыпсыз. Мен билген эмесмин. Андай ишке эч бир катышым жок. Чын айтам, инспектор. Демек, кимдир бирөө инсулинди эзерим менен атайын алмаштырып койгон экен да. Шумдугуң түшкүр. Ошондой болуптур. Миссис Леонидис. Демек, кимдир бирөө атайла ошонкен экен да. Же кукустукпу? Тамашалайын дегенеби? Ошентип да тамашалаучу эле. Миссис Леонидис, деди Тавернер камырабай. Ал инспекторго тигиле карады. Сиз түштөн кийин кинодо болсоңуз керек эле. Ооба, 6:30 келдим. Инсулин куюш керек эле. Мен адаттагыдай эле ага укол сайдым. Эмнегедир эле бир кызыктай боло түштү. Коркуп кетип Роджерге жүгүрдүм. Аны сизге айтып бергем. Улам эле башынан түшө беришим керекпи? Ал туталанып кеткендей болду. Кечиресиз, миссис Леонидис. Мистер Браун менен сүйлөшсөм кантет? Лоренс мененби? Кажети канча? Ал эч нерседен кабары жок. Ошондой болсо да аны менен сүйлөшүшүм керек. Ал Тавернерге шектүү карады. Ал азыр Юстаска латын тилин үйрөнүп жатат. Чакырып келейинби? Жок, өзүбүз эле барабыз. Бир терезеси короону караган чоң бөлмөгө кирдик. 30-дар чамасындагы ак жуумал жигит жана коңур чачтуу 16-дагы сулуу бала үстөлдө отурушкан экен. Биз киргенде алар чочуп кетишти. Софьянын энеси Юстан менден көзүн албай Лоренс Браун ага инспектор Тавернерде чочулай карады. Саламатсызбы, инспектор? Деди дагы чыйылдап. Саламатсыз. Сиз менен маектешүүгө болобу? Деди Тавернер. Юстас сыр алдырбай сыртка чыгып жөнөгөнү менен бирдемеден санаркаганы билинип турду. Босоого барып, мага бурулду да сөөмөйү менен мойнун шылыгандай болду да күлүмсүрөп койду. Эшикти жаап сыртка чыкты. Мистер Браун, деди Тавернер. Леонидис эзери менен ууланганы анык болду. Мистер Леонидис ууланыптыр дегендей болдуңузбу? Аны ууландырышыптыр, деди Тавернер анын сөзүн бөлүп. Кимдир бирөө инсулинди эзери менен айырбаштап коюптур. Көзүм жетпейт. Таң каларлык. Кеп аны ким өлтүргөнүндө? Эч ким өлтүрмөк эмес. Эч кандай себеп жок. Сиздин жообуңуз жазылып каларын билесизби? Кымындай да күнөөм жок. Ишенип коюңуз. Күнөөлүү эмесмин. Азырынча сизди күнөөлөгөн жерим жок. Тавернер унчукпай калды. Миссис Леонидис күйөөсүнүн алда канча жаш эле да, чынбы? Болсо болор. Баса албетте. Миссис Леонидис кээде жалгыздыктан кусуу болсо керек. Лоренс Браундун оозунан кеби түшүп, кургап кеткен эрдин жалана берди. А балким ал өзү курдуу жаш кишини эңсеп жүрбөсүн. Мен... Жок. Эмне десем, билбейм. Менимче бири-бириңерди жакшы көрүп калышыңар мүмкүн эле да. Андай эмес. Деп чаңырып ийди жаш жигит. Эмне деп ойлоп турганыңызды билип турам. Бирок кандай болгон эмес. Миссис Леонидис кайрымдуу киши. Мен аны аябай азаттайм.
Болгону ошо. Ишенип коюңуз. Арам оюңузду жыйыштырып коюңуз. Кантип эле киши өлтүрүүгө колум барсын? Дарыны алмаштырууга оюма да келген эмес. Мен деген сезимтал адаммын. Ошондуктан жамандыкка бара албайм. Кимдир бирөөгө кол көтөрүш мага жат нерсе. Мистер жана миссис Леонидис, мистер Хевиленд мага жакшы мамиле жасашат. Ансыз да кайгырып жүрсөм, эми минтип менден шек санаганыңарга жол болсун. Инспектор Тавернер ага ынталуу карады. Мен андай деген жокмун. Бирок ошондой деген ойдосуз. Ошондой ойдо экениңизди билем. Баары тең ошентип ойлошот. Көздөрүнөн көрүнүп турат. Сиз менен сүйлөшө албайм. Өзүмдү начар сезип турам. Деди дагы бөлмөдөн жүгүрүп чыкты. Тавернер мага кайрылды. Сиз эмне демексиз? Ал аябай коркуп алыптыр. Билем. Сиздин оюңузча ал киши өлтүрүүчүбү? Менимче ал ага бара албайт, деди сержант Лэмп. Ал тапанчадан ок чыгаруу мындай турсун, кимдир бирөөгө муштум дагы көтөрө албайт. Бирок мындай кылмыш жасоого анча деле каармандык талап кылынбайт. Бир бөтөлкө дарыны экинчи бөтөлкөгө куюп коюш анча деле кыйын эмес да. Натыйжада бечара Аошка о дүйнөгө аттанып баса берди. Өзү дагы кыйналбай, элди дагы кыйнабай эле жан берди, деди сержант анын өлүмүнө суктангансып. Бир аз убакыт өткөзүп, 100 000 фунтка ошончо өлчөмдөгү салык төлөнбөгөн акчаны мура салган жесир аялга үйлөнүп алмак. Тавернер сержантка бурулду. Кызматчы аял маанилүү бирдеме айттыбы? Кызматчы аял ал экөө бири-бирин сүйөт деди. Далил бар бекен? Миссис Леонидис кофе коюп жатканда жигит аны жал-жал карап тура берет экен. Соттогулар андай кептерге ишенбей калсын. Башка эч нерсе байкабаптырбы? Жок, алардын көңүлү жакын экенин эч ким байкабаптыр. Эгерде алар ойнош болсо, кимдир бирөө сөзсүз байкамак деп кепил боло алам. Бренда Леонидис баягы эле жерде отуруптур. Кирип барсам, шарт башын көтөрдү. Инспектор Тавернер кайда жүрөт? Келеби? Кийинчерээк келет. Сиз ким болосуз? Полицияга тиешеси бар кишимин. Бирок бул үй бүлөгө жакшылык гана каалайм. Үй бүлө? Мындагылар адам эмей эле айбандар. Бирин калбай жек көрөм. Эрди дирилдеп, каары кайнап чыккандай болду. Мени дайыма жаман көрүшчү. Дайыма, биринчи күндөн тартып. Дүйнөсү көп кишиге турмушка чыксам, эмнеси бар экен? Алардын эмне иши бар? Баарын күйөөм берген. Өздөрү эгерим акча иштеп таба алышмак эмес. Же карып калган киши экинчи үйлөнбөс болуптурбу? Чын-чынына келгенде, ал анча деле картаң эмес болчу. Мен аны аябай сүйчүмүн, деп кайталап койду. Мен аны менен бактылуу өмүр сүрдүм. Эч кимден коркчу эмесмин. Кийимдин мыктысын кийдим. Тамактын жакшысын иштим. Эч нерседен кем болгон жокмун. Аристид кымбат баалуу белектерин менден аячу эмес, деп коюп, колундагы асыл таштарды суктана карады. Бул окуя ресторанда болгон эле. Мен ага куурулган жумуртка, нан ап келип берип, эмнегедир жашып кеттим. Отуруңуз, деп өтүндү да, эмне болгонун айтып бериңиз деди. Айта албайм, дедим ыйламсырап. Айтсам эле иштен айдап чыгышат. Айдай алышпайт, деди ал. Анткени мен ушул кафенин кожоюнумун. Мен аны кунт коюп карадым. Кызык киши экен, деп ойлодум ичимен. Жакшылык кылбаса да, жамандыкка бара койбос. Мен ички сырымды төкпөй чачпай айтып бердим. Аристид менин көңүлүмдү улап, баары жайында болот, деди. Менин аялым жок. Экөөбүз баш кошобуз, деп салды. Өңүмбү же түшүмбү деп тим болдум. Көрсө, ал дүкөндөрдүн, ресторандардын жана түнкү клубтардын кожоюну мистер Леонидис тура. Жумоктогудай эле экен. Жомок болбосоң кое кал, дедим кыртышым сүйбөй. Мен ага ала жипти аттаган жакшы аял болуп берем деп сөз бердим. Акыры сөзүмдө турдум. Ага жагыш үчүн колумдан келишинче аракеттендим. Ал дагы өзүн бактылуу сезип жүрдү. Бирок анын үй бүлөсү маңдайыбызга бүткөн шор болду.
тынбай эле келе беришет, акча сурашат, анын эсебинен жашашат. Митеден бетер. Азыр болсо мени киши өлтүргүч деп айыптагылар бар. Аны мен өлтүргөн жокмун. Ал мага кайрылып кебин улады. Аларга ишенбеңиз. Аны угуп жатып боорум ооруду. Үй бүлөдөгүлөрдүн ал жөнүндө айткандары, аны кылмышкер деп эсептешкендери адамгерчиликсиз көрүнүп кетти. Ансыз да кайгыга алдырып отурган бечара аялга мынча эмне асылышат? Мен болбосом Лоренс өлтүрдү деп жүрүшөт, деп кошумчалады. Лоренс өзү кандай неме? Лоренске убал болду. Негизи ал алсыз неме. Жамандыкка бара албайт. Коркук деле эмес. Айласыз адептүү киши. Мен анын көңүлүн көтөрүп коеюн дечүмүн. Алар Лоренс экөөңөр бири-бириңерге ашык болуп, үйлөнүп алышат деп ойлоп калышы ыктымал. Ал түзөлүп отурду. Ушинтип ойлогондон уялышса боло. Кызылдай калп. Андай ой башыбызга дагы келген эмес. Мен аны аячумун. Ошондон улам аны көңүлүн ачып коеюн дечүмүн. Бири-бирибизди ызаттачубуз. Сиз ага ишенерсиз дейм. Анын айтканына ишендим. Лоренс экөө бири-бирин ызаттаганына ишене түштүм. Алдыңкы кабатка жөнөдүм. Мейманканага кирип баратып, коридордун аркы башынан Софияны көрүп калдым. Бренданы көрдүңбү? Деп сурады ал. Кандай ойдо калдың? Чынымды айтсам, мага боорум ооруду. Түшүндүм. София жылмайып койду. Башыңды айлантып салган экен. Эмнегедир анын кебин жактырбадым. Сага эмне болду, София? Ал эмне дегениң? Болгону кашкайган чындыкты айттым. Ант корлонбой, Брендага бооруң ооруса, мага кулак сал. Бай абышкаларга тузак салган жаш аялдар мага эгерим жакпайт. Чоң атаң тузакка айленип калганына кейип турасың го. Чоң атам тузакка иленбей калсын. София күлүп калды. Аны алдачу киши туула элек. Бар болгону маңдайы кайкы бечара аялды киши катарына кошкон бай киши болуп көрүнгүсү келген. Чынымды айтсам, ал чоң атамды өлтүргөнүнө ишенбейм. Өзү же Лоренс экөө өлтүрмөк болгон күнү да чоң атам небак эле билип коймок. Жок дегенде алдын алмак. Бренда аябай коркуп калыптыр, София. Аябай коркуп калыптыр. Көзүмдү ачсам, толку боюм талкышып, уктаганымды же ойго жатканымды билбей турдум. Гүл жыттанып кетти. Ак кийинген бирөө жүргөнсүйт. Теке маңдайымда бир нерсе отурганын баамдагыча бир нече секунд өтүп кетти. Көзүм умачтай ачылды. Чекеси кууш, чачын желкесине түйүп алган, көзү капкара, арык чырай пекене бойлуу неме-экен. Ал караан мени тешетиктеп туруп, "Салам" деди. "Салам", дедим көзүмдү ирмегилеп. "Мен Жозефинамын." Дароо эстедим. Софиянын сиңдиси Жозефина. Менимче 11-12-лерде болсо керек эле. Чоң атасына окшоп, ырайы суук неме-экен. А балким акылы жагынан чоң атасын айныбай тартып калгандыр деп ойлодум. "Сиз Софиянын тааныш жигитисиз го?" деди Жозефина. Ырас дегенсип башымды ийкедим. "Эмне үчүн инспектор Тавернерде ээрчип келдиңиз?" "Ал менин досум." "Ошондойбу? Ал мага жакпайт. Мен ага эч нерсе айтпайм." "Эмне жөнүндө айтмак элең? Көргөн билгенимди. Мен көптү билем. Баарын билүүгө ынтызармын." Ал мага жанаша отуруп, тигиле карады. Мен көзүмдү ала качтым. "Чоң атамды өлтүргөнүн уккандарсыз?" "Уктум", деп жооп кайтардым. "Аны эзерим менен ууландырыптыр" деди. "Юстан экөөбүзгө аябай кызык. Биз детективди жакшы көрөбүз. Тыңчы болсом дегенде эки көзүм төрт. Мен бул ишти изилдей баштадым. Далил чогултуп жүрөм. Оңбогон неме окшойт деп калдым ичимен. Ага инспектор Тавернер менен келген киши дагы тыңчы болсо керек, чынбы?" деп суроосун жаңыртты. "Китептерде жазылып жүрөт. Жөнөкөй кийинген полицейскийди батинкесинен эле билсе болот" деп. "Ал тыңчы замша батинке кийип алыптыр. Бу дүйнөдө баары өзгөрүп турат" дедим. Жозефина менин жообумду өзүнчө түшүндү. "Ооба" деп колдоп кетти. "Бизде да көп өзгөрүүлөр болот. Биз эми Лондондогу үйүбүзгө көчүп кетебиз."
Апам дагы көчүп кетүүнү каалайт. Китептеримдин бирин койбой ала кетебиз десем, атам дагы каршы болбойт. Мурда кете алмак эмес. Езавели деп жүрүп далай акчасынан кагылды. Езавели? Мен түшүнбөй калдым. Ооба, сиз эмне эмгиче көрө элексизби? Демек, пьеса жөнүндө сөз болуп жаткан экен да. Жок, көрө элекмин. Чет өлкөдө болчумун. Пьесадан майнап чыкпайт деп чоң атам көп айтар эле. Тарыхый диний пьесадан бир да тыйын пайда жок. Эл аны көрбөйт деп какшана берчү. Апам эле кашайып туруп алды. Пьесаны мен дагы жактырчу эмесмин. Библиянын тарыхына чендеп да койчу эмес. Пьесадагы Изавель Библиядагыдай ырайымсыз эмес. Тескерисинче өтө эле патриот жана жылдыздуу киши болуп калыптыр. Ошондуктан пьеса кызыксыз болчу. Аяк жагы гана биртке кызыктуу. Аны терезеден ыргытып жиберген жери. Бирок аны бурдап жеп кетчү иттер жок болгону өкүнүчтүү. Иттерди сценага чыгарып койбойт дечү апам. Эмне үчүн экенине көзүм жетпейт. Үйрөтүлгөн итти тапса болот да. Кошумчалап койду. Иттер 5 манжасынан башкасын бүт жеп салды деп Библияда жазылып турбайбы? 5 манжаны жебей койгон эмнеси? Билбейм. А балким ал иттер кишинин этин тандап жешер. Кандай дейсиң? Биздин иттерге эмне берсең баарын лапылдатып жеп салышат. Чоң атаңдын өлгөнүнө бооруң ачыйбы? Анча деле оорубайт. Мен аны өтө деле жакшы көрчү эмесмин. Себеби менин бийчи болушумду каалачу эмес. Сен эмне бийчи болоюн дедиң беле? Ооба, апам да, атам дагы мени бийдин окуусуна өткөргүлөрү келишкен. Чоң атам болбой койгон. Баса, бул үй сизге жагабы? Деп күтүлбөгөн суроо салды. Ачык айта албайм, дедим. Менимче үйдү сатып ийишет. Бренда эле жашап калам дебесе, Роджер байкем менен Клеменси жеңем дагы көчүп кетиши ыктымал. Алар дагы көчөбүз деп жүрүшөбү? Дедим кызыгып. Ооба, шаршембиле күнү айтып жүрүшкөн. Чет өлкөгө самолет менен учуп кетебиз деп. Чет өлкөгө кетишерин укпаптырмын, дедим. Ал жөнүндө эч ким билбейт, деди Жозефина. Кетер кетпесин жан кишиге айтышкан эмес. Чоң атама кат жазып коюп учуп кете беришмек. Ошондой де. Роджер байкең эмне үчүн кетмек болгонун билбейсиңби? Билбегендечи, деди ал кытмыр жылмайып. Менимче, байкем Лондондо жүрүп бир топ акчасын сарптап койсо керек. Аны кайдан билесиң? Жозефина жаныма келип шыбырады. Чоң атам ууланган күнү Роджер байкем чоң атамдын бөлмөсүнө кирип бир топко дейре сүйлөшүп отурган болчу. Роджер байкем улам эле мен деген жолу болбогон кишимин. Сени далай ирет ырайымсыз абалга дуушар кылдым. Кеп акчада эмес. Барып келип сенин ишеничиңе татыктуу боло албаганыма күйүнөм, деп чоң атамдын кулагынын кужурун алып жатты. Мен тыңшап турдум. Мен Жозефинаны жаман көзүм менен карадым. Жозефина, бирөөлөрдүн сөзүн тыңшоого болбойт да. Аны билем, деди Жозефина башын ийкеп. Бирок бирдемени билгиң келсе тыңшоого мажбур болот экенсиң. Ага инспектор Тавернер деле мага окшоп бирөөлөрдүн сөзүн тыңшаарына ишенем. Курч окуялуу китептерди көп окуйсуң го дейм, Жозефина. Көп окуйм. Андай болсо чоң атаңды ким өлтүргөнүн дагы билерсиң. Болгоп турам. Бирок мен көбүрөөк далил чогултушум керек. Эмне деримди билбей турганда үйдүн жанына машина келип токтоду. Жозефина терезеге жетип барды. Ким экен? Деп суроо салдым. Чоң атамдын адвокаты, мистер Гейтскил, мурас маселеси боюнча келди окшойт, деди быйпыгай мурдун шуу тартып. Тынччылык ишин улантыш үчүн сыртка жүгүрүп кетти. Бөлмөгө адвокат, ага инспектор Тавернер, София жана Филипп кирип келишти. Мистер Леонидис мурас кагазын банкка өткөздүм дегенден улам келип калдым, деди Гейтскил. Тавернер баш чайкады. Мен банк менен кабарлаштым. Мистер Леонидистин баалуу кагазынан башка документтери жок дешти. Бирок Роджер Леонидис дагы жарытылуу бирдеме айта алган жок. Болбогон кеп, деди ал. Атамдын биздин көзүбүзчө мурас кагаз жазып, эртеси аны мистер Гейтскилге жиберем деген болчу. Унутуп эле калбасам, иш мындай болгон,
деди мистер Гейтскил көзүн чала жумулган калыбында орундукка чалкалай отуруп. Өткөн жылдын 24 ноябрында атаңарга ал өзү жазган мурас кагаздын көчүрмөсүн жибергем. Ал көчүрмөнү жактыргандан кийин мен аны кайрадан жазып чыктым да кол коюш үчүн ага салып жибердим. Арадан бир жума өткөн соң кол коюлган мурас кагаз эмиче келе элек? Же кандайдыр бир өзгөртүү киргизиш керекпи деп сурадым. Баары жайында. Мурас кагазга колумду коюп банкка салып жибердим деди. Туп-туура деп колдоп кетти Роджер. Бул өткөн жылдын ноябрынын акырында болгон. Эсиңдеби, Филипп? Бир курдай атам баарыбызды чогултуп, мурас кагазын окуп берген болчу. Сиз да ошондой дей аласызбы? Тавернер Филипп Леонидиске кайрылды. Ооба, деди Филипп. Сизчи, мисс София? Ооба, деди София. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Мурас кагазда эмне деп жазылыптыр? Деп сурады Тавернер. Мистер Гейтскил жооп бермек болуп оозун таптаганда Роджер Леонидис кепке аралашты. Жөнөкөй эле мурас кагаз болчу. Атам бизге кең кесир айтып берди. Салык салынбаган 50.000 фунтту Эдитта эжебизге, салык салынбай турган 100.000 фунтту ушул үйдү же ушуга окшош үйдү Брендага мурас калтырыптыр. Калганын 3кө бөлүп, бирин мага, экинчисин Филиппке калтырыптыр. Үчүнчү бөлүгүн София, Юстан жана Жозефина алмак. Юстан менен Жозефина чоңойгончо ал экөөнүн акчасына биз камкордук көрүшүбүз керек экен. Менимче дал ушундай болгон. Туурабы, мистер Гейтскил? Ооба, мен түзгөн мурас кагаздын шарты ошондой болчу, деди мистер Гейтскил. Өзүн сүйлөтпөй койгонуна нааразы болгон кыязда. Атам мурас кагазды окуп бергенден кийин алымча кошумчаңар барбы деп сурасам, эч ким үн каткан эмес, деп Роджерге үн улады. Мурас кагаз окулуп бүткөндөн кийин эмне болду? Деп сурады инспектор Тавернер. Окуп бүтүп, атам ага кол койду, деди Роджер. Тавернер дароо суроо салды. Ал кантип жана каерден кол койду? Роджер өзүнүн аялына суроолуу карады. Кол койгон учурун так билгиңиз келеби? Деди Клеменси. Ооба, миссис Роджер. Мистер Леонидис мурас кагазды жазуу үстөлдө койду да Джонсонду чакыргыла деди. Роджер коңгуроочалар менен Джонсон кирди. Мистер Леонидис үй кызматындагы аял Дженет Уолмерди дагы чакыртты. Алардын көзүнчө өзү кол коюп, кагаздын аяк четине аларга дагы кол койдурду. Мурас кагазды тартуулоонун жол-жобосу толук сакталыптыр, деди мистер Гейтскил. Мурас кагазга мурас ээси жана 2 күбө кол коюш керек. Андан кийин эмне болду? Деп сурады Тавернер. Мистер Леонидис ыраазычылык билдирген соң ал экөө чыгып кетти. Ал мурас кагазды узун конвертке салды да эртең мистер Гейтскилге жиберели деди. Ушундай болгонуна баарыңар күбөсүңөрбү? Деп суроо салды инспектор Тавернер. Ооба, деп баш ийкешти бөлмөдөгүлөр. Түшүнүктүү, деди Тавернер. Жок, анча түшүнүктүү эмес. Ал чөнтөгүнөн узун конверт алып чыгып, адвокатка сунду. Карап көрүңүзчү, деп өтүндү Гейтскилден. Бул эмне экенин мага түшүндүрүп бериңизчи. Мистер Гейтскил конверттен бир бүктөм кагаз алып чыкты. Кагазды таң кала ары бери карады да, эмне болуп кеткенин түшүнбөй калдым, деди. Муну кайдан таптыңыз? Мистер Леонидистин сейфинен. Бул эмне? Деп чыдабай кетти Роджер. Эмне болгон кагаз? Атаңыздын айтканы боюнча мен жазган мурас кагаз, Роджер. Бирок сиз айткандай эмес. Кол койбоптур. Андай болушу мүмкүн эмес, деп жиберди баятан бери унчукпай отурган Филипп. А балким колун өчүрүп жүрүшпөсүн, деп сурады Роджер. Жок, мистер Леонидис кол коюп, мистер Гейтскилге жиберген документ болушу дагы ажып эмес. Андай эмес, деди мистер Гейтскил. Дал ошол кагаз экенине касам ичүүгө даярмын. Кагаздын жогору жагында самолетту элестеткен белги бар болчу. Үй бүлө мүчөлөрү бири-бирин карап калышты. Муну тереңирээк териштирбесек болбой калды. Бул документ мурда жазылган мурас кагаздын баарын жокко чыгарат.
Анын үстүнө мистер Леонидис дал ушул документке кол койгонун көргөн бир топ күбөлөр бар экен. Айласыз кызык экен. Акыр аягына дейре иликтебесек болбой калды.